камашпады мени коррупция деп. Анан ошондо бирөөгө айткам, тиги Иса Канат Исаевго аларды да камаганда айттым, статьяны алмашып эле алсак мындай, мен коррупция менен камалгандан көрө статьясы менен ушул бийликти басып алды деп камалсам, мага орден бергендей эле болот эле деп айттым. Эми бийликти басып алгыла, бул жакшы иш деп айткым келбейт. Бирок эми революционерлер, Бирок тарыхта революционерлер басып алган да. бирок саясатчылардын арасында бул престиждүү болуп саналат. Ооба. Эми коррупция деген статья менен отургандан көрө, муну менен отуруп чыксаң айырмасы асман менен жердей. Сөз түрдө. Кыргызда айтат го, тиги жыгылсаң төдөн жыгыл депчи. Сиз Мен жакшы деп айтпайм, ал деле кылмыш. Эгер эми анан тамашалап айтып калат элек да, бийликти басып алды деп эч кимди соттогон эмес. Бийликти басып алууга аракет кылды деп соттойт. Анткени басып ала албаган аракет болуп калат. Басып алсаң аны ким соттомой калат дегендей да.